Саламатсыздарбы? Нурпрессте жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айзада Сулайманова алып барам. Жашы жетелектерди зордуктагандардан үй камагына чыгарылышы, социалдык түйүндөргө пикир калтырган журналист, блогерлердин камакка алынышы боюнча Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков оюн билдирди. Ал ооба, судьялар да каты кетиришет. Журналисттердин иши каралып жатканда өтө этият болуп, камоо боюнча чечим кабыл алууда мыйзамдарды ийне жибине чейин изилдеп, бардык юридикалык жактарын эске алуу керек. Эгерде жогорудагы айтылгандарды эске албастан чечимдер кабыл алынса, анда алар жогорку инстанцияларда каралат. Катачылыктар бар, биз алардын үстүнөн иштеп жатабыз, деди. Чындыгында Фемида өкүлдөрүнө ичи чыкпай, мыйзамсыз чечим өкүм чыгаргандардын айткандары ого эле көп. Соттор акыйкаттуулуктун, мыйзамдуулуктун жогорку үлгүсү болот. Бирок бизде тескерисинче көпчүлүк учурда акыйкатсыздыктын эң белгисиндей кабыл алынат. Акыйкаттуулукка жетүү үчүн реформаны тергөө органдарынан баштоо абзел. Анткени тергөө канчалык сапатсыз жүрсө, иштин моюну ошол сапатсыз жакка бурулат. Буга бир далил. 2019-жылдын сентябрында Карабалталык фермер Мамыржан Салаймановго тергөөчүлөр жөн жерден айып коюп, иш козгогон. Анда кеп башынан болсун. 2019-жылдын сентябрь айында Карабалта каттамында жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен Чолпонкулов деген жаран каза болот. Анын өлүмүнө Салаймановдун тиешеси бар деп, Жайыл райондук ички иштер башкармалыктын тергөөчүсү ишти токуй салып, сотко өткөрөт. Кызыгы далил катары диалого машинанын краскасынын кичине бөлүгүн киргизет. Ал машинанын сырын кырсык болгон жерден таптым деп маркумдун жээнин таап келет. Бирок ага чейин жеринен иш алып барган тергөөчүлөр тапкан эмес. Ананда далилди атайын протокол менен тергөөчү барып алып келиши керек эле. Тергөөдө каташтар кеткен себеп дегенде адам урган, именно медицинский заключениеде, экспертизада жанагы каза болгон Чолпонкулов аттуу жарандын кабыргалары сынган бир топ оор жаракаттарды алганда, ошонун натыйжасында каза болгон. А бирок ошондой эле учурда автоунааны караган жагдайда экспертиза эч жери мыйрылган, урулган, согулган эч кандай белги жок. Жанагыдай жаракат алган автоунаа бериле дегенде фарасы сынмак, же подфарниги сынмак, же башка жагынан бир чыгым болмок. Ошондуктан ал машина именно ушул автоунаа менен урдөгөнгө бир ушуну основной негиз кылып, биз кайрадан облустан районго алып келдик. Мына ушундай негизсиз далилди алып келген тергөөнүн негизинде Жайыл райондук сотунун судьясы Аман Бөкөнбаев Салаймановду пробация менен 3 жылга кесип, 100 000 сом маркумдун жакындарына төлөп берүү чечимин чыгарган. Бирок райондук сот сапасыз жүргүзүлгөн тергөө менен будаймалап чечим чыгарып салган. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү дагы эске алынган эмес. Анткени Салаймановдун машинасы кырсык катталганга чейин 4 күн мурда эле бузулуп, иштеген жеринин короосуна чогуу иштеген адамдардын жардамы менен түртүлүп киргизилген. Машинаны кырсыкка чейин эле чогуу сүйрөп киргизгенбиз деген күбөлөрдүн көрсөтмөсүн судья Аман Бөкөнбаев эске алгысы келген эмес. По трассе нам, может, проезжали, там видели ямки, они сейчас уже закрыли мы их, но все равно ямки остались. Я в ямку упал колесом, машина груженная, и у меня рулевая тяга согнула. И там мы втроем, я, Андрей и Игорь, притолкали сюда, притолкали и оставили. Она 4 дня стояла здесь. Сарая иду, смотрю, что-то возле машины крутится милиция. Я подхожу, машина вот здесь стояла. Подхожу, вот ты там-то, вчера человека сбил. Я говорю, машина 3 дня сломана, я думаю, шутят или как там? Они сидят на полном серьезе. Я тоже, серьезно, туда-сюда, я говорю, это не я. Как хотите, доказывайте. Меня посадили, увезли, следом мою машину загрузили в эвакуатор. Она не заводилась, ничего. И увезли. Машина до сих пор стоит там. Уже 3 года стоит. Вот сентябрь, 3 года уже стоит там. Райондук соттун чечимине нааразы болгон Салайманов жана анын жактоочусу облустук сотко кайрылган. Чүй облустук сот ишти кайра каралсын деп райондук сотко артка жиберген. Жактоочунун аракети менен учурда Жайыл райондук соту ишти кайра башынан карап жатат. Мына адам тагдырын ушинтип Фемида өкүлдөрү бир заматта далилсиз, мыйзамсыз талкалап кое алат. Ошондуктан соттук реформаны ишке ашыруу үчүн тергөө органдарынын ишин да карап чыгуу шарт. Эми башка кабарлардан. Кыш босогодо турат. Бул мезгилде электр энергиясын керектөөнүн көлөмү да көбөйөт. Биз суу башыбыз дейбиз, бирок 10 жылга жакын убакыттан бери электр энергиясын башка мамлекеттен импорттоп жатабыз. Буга элдин санынын өсүшү себеп. Азыр Кыргызстан электр энергиясын өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү боюнча иш алып барууда. Чакан ГЭСтер курулуп жатат. Камбар-Ата 1 ГЭСинин курууга даярдык жүрүүдө. Ал эми Камбар-Ата 2 ГЭСи 2025-жылы бүтөт. Ушуну менен Нурпресстин жаңылыктары соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар. Нурпресс чындыктын изи менен.